Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эгемендүү Кыргызстандын социалдык жана руханий турмушу. Сабактын планы: калктын социалдык турмушу, калктын улуттук курамы, калкты социалдык жактан тейлөө, турак жай, байланыш тармагы, билим берүү жана илим, маданий турмуш, руханий турмуш. Калктын социалдык турмушу. Кыргызстандын калкы демографиялык жактан КМШ өлкөлөрүнүн калкынын табигый өсүшү боюнча жогору турат. 1999-жылы Кыргызстандын калкынын саны 4,7 миллион адамды түзгөн. Табигый жана миграциялык процесстердин натыйжасында калктын саны 2002-жылы 5 миллион адамга жеткен. Азыркы күндө 2020-жылга карата 6 миллион 500 миң адамга жетти. Кыргызстандын калкынын 64% айыл кыштактарда жашайт. Кыргызстанда карылар менен балдардын саны кыйла жогору. Эмгекке жарамдуулар 50,2%ды түзөт. Эмгекке жарамдуулардын 48,7% аялдар. Азыр 1 миллион аял эмгекке жарамдуу, бирок алардын көпчүлүгү жумушсуз. 2006-жылы маалымат боюнча Кыргызстандын калкынын 60% жакыр. Бул кемчиликтерди жоюу үчүн жакырчылыкты жоюу боюнча программалар иштелип чыккан. Калктын улуттук курамы. Кыргызстанда 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. 2008-жылы январдагы маалымат боюнча кыргыздар калктын 65,4%ын түзсө, орустар 19,5%, өзбектер 10,9%, украиндер 1,5%, татарлар 1%, казак, дунган, уйгурлар 0,9%, тажиктер 0,8%, түрктөр 0,5%, азербайджандар, корейлер 0,4%ды түзөт. 1994-жылы 21-январда Кыргызстан элдердин ассамблеясы түзүлгөн. Элдин жашоо деңгээлин, билимин жана маданиятын жогорулатуу, адамдын кадыр-баркын урматтап, улуктарды жана эркиндиктерин камсыз кылуу мамлекеттин милдети. Социалдык экономикалык кайра түзүүлөрдүн натыйжасында республикадагы кирешелердин 50% калктын бай жашаган 20% колуна топтолгон. Ал эми кедей жашаган калктын 20%-нын колунда акча кирешелеринин 3,9% гана бар. 1993-жылы Кыргыз Республикасынын социалдык фонду түзүлгөн. Анда пенсия жана жөлөк пул жөнүндө реформаларды жүргүзүлгөн. Турак жай. Калкты турак жай менен камсыз кылуу боюнча бир топ иштер жүргүзүлүүдө. Өз каражаты менен үй курууну каалагандарга шаарларда жана айылдарда жер участоктору бөлүнүп берилет. Жеңилдетилген кредиттер да каралган. Азыркы мезгилде бардык шарты менен чоң кабаттагы үйлөр да курулууда. Байланыш тармагы. Калкты тейлөөнүн маанилүү тармактарынын бири байланыш болуп эсептелинет. 1996-жылы Кыргызстанда спутник байланышынын жаңы типтеги станциясынын курулушу менен республикабыз Россия, Япония, Кытай, Индия, Германия, Англия жана Европанын бир катар өлкөлөрү менен түздөн-түз байланышууга мүмкүндүк алды. Маалыматтар боюнча 1992-жылы Кыргызстандын калкынын жашоосунун узактыгы 68,3 жашка жеткен. 1999-жылы Ден соолук жылы деп жарыяланган. Билим берүү жана илим. 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алган. 1993-жылы жаңы үлгүдөгү гимназия, лицей, мектеп комплекстери пайда болгон. 96-жылы билим жылы деп жарыяланып, билим улуттук программаны кабыл алган. Билим берүү тармагы. Билим берүү тармагында 1 миллион 200 миң адам эмгектенет. 1995-жылы 21-кылымдын кадры аттуу улуттук программа иштелип чыккан. Эл аралык уюмдар ТАСИС, КМШ өлкөлөрүндө Европалык жардам, Темпус, жогорку билимдин Европалык колдоо программасы билим берүү тармагына чоң жардам көрсөтүшүүдө. 90-жылдардан баштап интернет тармагын 10 университет, 50 мектеп пайдаланган. Азыркы күндө бардык билим берүү тармагы колдонот. 2020-жылы санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Жогорку окуу жайлар. 1993-жылы Кыргыз мамлекеттик университетине улуттук университет деген статус берилген.
1996-жылы Кыргыз агрардык академиясы уюштурулган. Эл аралык Кыргыз-Түрк Манас университети, Кыргыз-Россия университети, Кыргыз-Кувейт университети жана башка жогорку окуу жайлар ачылып иштей баштаган. 2012-13 жылдары жогорку окуу жайларда окутуунун 2 баскычтуу системасы киргизилген. 1999-жылы Кыргызстандын окумуштууларынын биринчи съезди болуп өттү. Окумуштуулар Тыныстановго, Юдахинге, Адышевке, Ахунбаевке, Лучшикинге, Иманалиевке, Марахимовго 20-кылымдагы илимдеги өзгөчө жетишкендиги үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин ардак медалы берилген. Тарыхка болгон кызыгуу. 1991-жылы Атабейит мемориалдык комплекси курулду. Анда 1937-38 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарына карата тургузулган. 2003-жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы деп белгиленген. 2016-жылы Үркүнгө 100 жыл мааракеси белгиленди. 1995-жылы августта Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси өткөн. 20дан ашык өлкөдөн 130дан ашык окумуштуулар келишкен. Манас айылы тарыхый этнографиялык комплекси курулган. Маданий турмуш. 1992-жылы маданият жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал боюнча өлкөбүздөгү тарыхый маданий мурастарыбызды сактоо, маданият мекемелеринин ишин жакшыртуу жөнүндө маселелер каралган. Улуттук деген статус Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармонияга, Ленин атындагы мамлекеттик китепканага, Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрына, Малдыбаев атындагы мамлекеттик опера жана балет театрына, Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейине ыйгарылган. Кыргызстандагы музейлер. Эгемендүүлүк жылдарыбызда Кыргызстанда музей иши бир кыйла жакшырды. Республикадагы 7 мамлекеттик музейи эл аралык музейлер кеңешине мүчө болгон. Панфилов районундагы Осмоновдун, Алайдагы Курманжан Датканын, Лейлектеги Орозбековдун, Таластагы Манас Ордо жана башка музейлери иштей баштаган. Маданият. Кыргызстандын театрларында мурда сындалып келген Ормонхан, Курманжан Датка, Шабдан Датка өңдүү тарыхый инсандардын жаңы спектакльдери элге тартууланды. Тарыхый инсандар Курманжан Датка, Исак Разаков жана башкалар жөнүндө көркөм фильмдер тартылды. Кыргыз музыкасынын өнүгүшүнө композиторлор Бигалиев, Рыскулбеков, Бактыгулов, Малдыбаева, обончулар Эралиева, Бөдөшев, Алыбаев, Аманбаев, ырчылар Турапов, Алыкулова, Сатылганова жана башкалар көп салым кошушту. Кино тармагында. Кризистин кыйынчылыктарына карабастан, кыргыз киносу да жаңы кинолорду элге тартуулай баштады. Таланттуу кинорежиссерлор Актан Арым, Кубаттын Беш кемпир, Маймыл, Абдыжапаровдун Айыл өкмөтү, Боз салкын жана башка тасмалары эл аралык жеңиштерге жетишти. Белгилүү киночу Убукеевдин Манас эпосу тууралуу документтүү тасмасы да дүйнө элинин кызыгуусун жаратты. Кыргызстандын руханий турмушу. 1990-2000 жылдары Кыргызстандын руханий турмушунда жетишкендиктер менен кемчиликтер да болгон. Республикабыздагы маданий үйлөр, китепканалар, музейлер жашоосун токтоткон. Бул элдин руханий турмушун жардыланып кетишине алып келген. Калктын каада салтындагы терс көрүнүштөр, аракечтик, масчылык, кылмыштуулуктар өскөн. Азыркы кезде Кыргызстанда 1200дөн ашык аксакалдар соттору уюштурулуп, анда 6000ден ашык адам иштейт. Бул соттор калк арасында тарбиялык чоң иштерди жүргүзүүдө. Тема боюнча суроолор. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы калктын социалдык турмушун анализдегиле. Байланыш тармагындагы интернет байланыш оператору Мегаком, Билайн, кызмат көрсөтүүлөрдү талдагыла. Билим берүүдө кандай өзгөрүүлөр болду? Илимдин жана тарыхтын өнүгүүсү кандай иш-чаралар менен коштолду? Маданият тармагындагы өнүгүүнүн салыштыргыла.